Саламатсыңарбы мугалимдер жана окуучулар? Бүгүн сиздер менен биз информатика сабагынан PowerPoint программасынын жардамы менен кантип шаблон түзгөндү үйрөнөт экенбиз. Анда сабагыбызды баштасак. Эми шаблон түзөрдүн алдында биз эки слайд баракчасын ачып алсак, биринчи баракчабыз бул эң башкы бетке кетүүчү слайддын шаблону, андан кийин экинчи баракча бул кайталанып туруучу шаблондордун баракчасы. Эми биринчи баракчабызды ачабыз. Биринчи баракчабызды ачкандан кийин бизге өзүгө ылайыктуу фон тандап алсаңыздар, же болбосо сүрөт. Мисалы, мен сүрөт тандадым. Соцсет аркылуу интернет тармактарынан өзүңөр каалагандай сүрөттү тандап, мисалы, сүрөт тандагандан кийин копировать картинку кылып туруп, анан Ctrl+V бассаңыздар, көчүрүлгөн сүрөт түшөт. Масштабыңызды кичинейтип аласыңыздар жана фонго жараша кичинейтип алсаңыздар болот. Андан кийин дагы экинчи сүрөтүбүздү алып келип алсак, мисалы соцсет аркылуу тандасам, копировать кылсам, элек даяр. Масштабыңызды кайра чоңойтолу. Мына бизге эки сүрөт даяр болду. Эми эмне кылабыз? Андан кийин выставкага кирип алсаңыздар, выставкага кирип туруп, фигураны тандасаңыздар, фигурадан кийин 4 бурчтук фигура тандап алсаңыздар, эми фигураны өзү каалагандай фигура тандасаңыздар болот. Өзүңөргө ылайыкташтырган фигура тандасаңыздар болот. Ал өзүңөрдүн эркиңер. Андан кийин буну белгилесеңиздер, түшүрсөңүз, андан формат деген бөлүм чыгат. Форматтан ак кылып туруп, мисалы бул жерден сүрөттүн форматын басып туруп, андан кийин бияктан заливкага кирип туруп, другие светке кирсеңиздер, өңдү азайтуу бөлүмү прозрачный. Өңдү азайтуу бөлүмүнө 30 кылсак, 30 кылабыз. Көрүнөр, өң азайтып, аркы фондо өң азайтып, мисалы, муну мындай кылып каалагандай, өз каалагандай багытыңарга чылдырып алсаңыздар болот. Андан кийин экинчи бетке өтөбүз. Экинчи бетте дагы ошондой вставкага киребиз. Вставкага кирип туруп, өзүңөр дагы фигура тандасаңыздар болот. Мен 4 фигурасын тандадым. Биякты чоңураак масштабта кыласыңыздар. Чоңураак масштабта кылып туруп, биягыңарды түздөп, чегиңерди түздөп, биягын түздөп, мындай кылып түздөп туруп, андан кийин прозрачный сливка. Лента. Ширинасını çoğaltıp koymaları болот. Андан кийин ага штрих берип койсоңуздар болот. Штрих берип койсоңуздар болот. Анан муну ошол эле форматка кирип, жанакы өң азайтуу прозрачныйга кирип, 30 коелу. Биздин дизайнерибиз даяр болду. Эми муну эмне кылабыз? Андан кийин сохранить бассаңыздар, сохранить как узор. Андан кийин жерден кибек форматын тандайсыңар, информатиканы тандайсыңар. Все слайд сохранить, все слайд кылсаңар, окей кыласыңар. Эми биз эмне кылабыз? Эми биз видке киребиз. Видке кирип туруп, образец слайдты басабыз. Образец слайдты баскандан кийин жерди тандайбыз. Слайдтан кийин экинчи бөлүмдү тандайбыз. Бул биринчи бетти установка кылуу үчүн. Андан кийин стиль фонго киребиз, жана формат фонго киребиз, жана рисунканы тандайбыз. Андан файлды тандайбыз. Файлды тандагандан кийин мына бизге жана сакталган жерибиз слайд көрсөтүп турат. Анан биринчи слайдты тандайбыз. Слайд тандайбыз, муну X кылабыз. Заголовокту ылдыйраак түшүрүп алсак болот. Мисалы, муну ылдыйраак түшүрүп алалы. Мындай кылып түшүрүп алсак болот. Андан кийин муну чоңойтуп койсоңуздар болот. Мындай кылып чоңойтуп алабыз. Буга эме берсеңиздер болот. Бир маалда түшүш үчүн, мисалы, бир главныйды басып туруп, шрифтин тандап койсоңуздар болот. Мисалы, шрифтин каалагандай, өзүңөр каалагандай шрифт тандасаңар болот. Мен Time Roman тандап коеюн, жана чоңойтуп койсоңор болот, жана светин тандап койсоңуздар болот. Көрдүңөрбү? Ошондой сыяктуу астындагы свет тандап койсоңуздар болот. Анан шрифтин тандап койсоңуздар дагы буга жакшы болот. Тандап койсоңор. Эми экинчи бетти жасайлы. Экинчи бетти жасаш үчүн дагы ушул бетти басабыз. Андан кийин образец слайдга киребиз, жана стилге киребиз, формат фонго киребиз, граница фон тандайбыз. Жердеги экинчи баракты тандайбыз. Экинчи барак тандайбыз. Экинчи барак тандоодо, мисалы, бул жерде аркы фон жакшы көрүнбөй калыш үчүн жерден фон тандап туруп, прозрачный кылып туруп, муну фонду тандап, другие светке кирип, аркы фон прозрачный, мисалы, мындай 30 кылып койсоңуздар болот.
Муну дагы бул дагы фонду YouTube базарашыны дагы койсоңуздар болот. Эми буларга шрифт берип алалы. Значит, мысалы тандап койсоңор болот. Timer Roamers сайтын тандап коеюн. Сонунда сайтын Timer Roamers тандап койдум. Каалагандай өзүңүз шрифт берип алсаңыздар болот. Койсоңуздар да анан муну сактайсыңар. Болду, бүттү. Анан кийин муну сохранить файл, сохранить как обзорду басасыңар. Обзорду баскандан кийин бияктан информатика модуна бияктан эмне тандайсыңар? Бул жерден форматтын ичинен эмнени тандайсыңар? Тема. Офис деп тандайсыңар. Анан офис жазгандан кийин бул жерге сохранить информацию десеңер болот. Кетти, мына көрүңүздөр. Калды. Эми бул жерде жазыңар дагы Xcloud. Мына эме кылабыз. Жаңы баракчага өтөбүз. Жаңы баракча ачабыз. Жаңы баракча ачылды. Эми занять басабыз. Занять баскандан кийин биз көрүп жаткан жанагы дизайнер түшкөн дизайнер келип калды. Информатика деп жазып койсоңуздар болот. Калсаңыз алдыңкы жазсаңыздар болот. Андан кийин экинчи фонго өтсөк, мунун артындагы фонду көрүнөт туруп калды. Эгерде кереги жок болсо, анда бул жерден фон свет алып салсаңыздар болот. Андан кийин экинчи фонго өтсөңүздөр, биз түзгөн экинчи фон дагы түзүлүп калды. Андан кийин дагы экинчи баракча ачылган десеңер, көрүңөр окшош фондо ачылып кете берет. Бүгүнкү сабак кызыктуу болду го деп ишенем. Эгерде кандайдыр бир кемчиликтер кеткен болсо, кечирим сурайм. Сак саламатта калыңыз.